Сейчас убили брата, убили потерпевший. Похитили дочку. Кызы үрүү учуран окуя катталды. Аялды зордуктап байкесин өлтүрүп, кызын уурдап кеткен. Чүйдө жүрөк үчүн алган жол кырсыгы катталды. Анда 2 унаа бетме бет кагышып, анда 5 адам өмүрү менен кош айтышты. Элдик видео уктап айдагылачы унаанын ичинде боюнда бар аял бар экен. Менин көз алдымда жол кырсыгы катталды дейт күбө. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Assalamu alaikum туугандар, уктап айдагылачы алтындарым. Мына мен алдымда болду, биле, жанымда болду. 2 жашар баласы менен оштонду жалап аттан аялдын 7-8 айлык бойунда бар экен, аялы катып страдать этип калды. Кетерден уктап кеткен 1 секундка. Барды түзүскөн. Ошол үчүн уйку оңой ойлогула. 5 адам өмүр менен кош айтышты. Чүйдө өрөй учурган кырсык катталды. Кечээ 9-сентябрь күнү Токмок шаарына жакын жерде 2 унаа кагышып 5 киши каза болду. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына көбүлөр билдиришти. Маалыматка караганда кырсык саат 19:00 чамасында Чүй районунун Чүй айылы менен Токмок шаарынын ортосунда жолдо болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча Subaru Аскент унаасы түндүк тараптан келе жатып, карама-каршы тилкеге чыгып, Toyota Wish үлгүсүндөгү унаа менен сүзүшкөн. Кырсык болгон жерде милиция, ОКМ жана тез жардам кызматы иш алып барды. Булак Турмуш кежи. Сейчас убили брата, убили потерпевший. Похитили дочку. Аялды зордуктап, байкесин өлтүрүп, кызын уурдап кеткен. Казакстандын Талгар районунун жашоочусу мурда чогуу турган келинди зордуктап, 1 айдан кийин анын агасын өлтүрүп, келиндин 2 жашар кызын уурдап кеткенин жабырлануучунун эжеси жана адвокаты Гаухар Сарыева айтып чыкты. Сарыеванын айтымында ал Талгар райондук полициясына 1 ай мурун барып зордуктоо тууралуу арыз жазган. Алар шектүүнү полицияга өздөрү кармап алып беришкен. Бирок полиция аны кое берип жиберген. Андан соң шектүү келинди коркутуп, шантаж кыла баштаган. 6-сентябрь күнү келиндин агасын атып, кызын уурдап кеткен. Шектүү машинасы менен качып баратып, кырсыкка кабылган. Автоунаанын ичиндеги кичинекей кыз жаракат алды. Жабырлануучу тарап болгон окуяга шектүүнү камакка албаган полициянын шалаакылыгы себеп болгонун айтууда. Учурда шектүү камакка алынып, кылмыш иши козголду. Алматы облусунун прокуратурасы жергиликтүү полиция кызматкерлеринин ишин тергей баштады. Булак Азаттык. Кыргызстан Шри-Ланка беттеши оюндун 1-бөлүгү 2-0 эсеби менен аяктады. Бүгүн олимпиадалык кураманын чечүүчү беттеши тагыраагы Кыргызстандын U23 курамасы Шри-Ланка менен беттешүүдө. Оюндун 1-бөлүгүндө кыргызстандык оюнчу Марлен Мырзакматов 2 жолу гол киргизди. Азырынча эсеп саны 2-0. Беттеш Бишкек шаарындагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өтүп жатат. Оюндун алдында көрөрмандар үчүн чоң шоу программа даярдалып көрсөтүлдү. Беле кетсек, финалдык этапка 16 мыкты команда чыгат. Турнирдин кожоюну Сауд Аравиясы автоматтык түрдө катышат. Ошондой эле ар бир тайпанын жеңүүчүлөрү 11 команда жана эң мыкты көрсөткүчкө ээ болгон 2-орундагы 4 команда финалдык баскычка жолдомо алышат. Азия кубогунун финалдык этабы 2026 жылдын январь айында Сауд Аравиясында өтөт. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, саа карабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Садыр Жапаров Бишкектеги футбол беттешин көргөнү барды. Президент Садыр Жапаров 9-сентябрда Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионго Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курама командасын колдоо үчүн келди деп билдирди мамлекет башчысынын маалымат катчысы Аскат Алагөзов. Анын айтымында президенттин эл аралык спорттук иш-чараларга катышуусу жакшы салт болуп калды жана бул профессионалдык спортко да, жалпы эле жаштарга да колдоо көрсөтүүнүн белгиси. Бүгүн Кыргызстандын футболчулары Шри-Ланка менен ойнойт. Беттеш футбол боюнча U23 Азия кубогуна тандоо алгагында өтүүдө.
Непалдын президенти отставкага кетти. Непалдын президенти Рамчандра Паудель кызматтан кетти. Бул чечимди ал өлкөдө токтобой жаткан башаламандыкка байланыштуу кабыл алды. India Today агенттиги кабарлагандай, нааразычылык акцияларына чыккан жарандар өлкө азыр алардын көзөмөлүнө өткөнүн билдиришип, жаңы өкмөт түзүүгө жана шайлоо өткөрүүгө чакырышты. Буга чейин башаламандыкка катышкан адамдар президенттин кеңсесине өрт коюп, натыйжада армия президентти эвакуациялоого мажбур болгон. Ошондой эле нааразычылык учурунда мурдагы премьер-министр Шер Бахадур Деубу жана анын жубайы учурдагы тышкы иштер министри Арзу Рана Деубу сабалганы кабарланды. Айрым маалымат каражаттары экс-премьердин жубайы каза болгонун маалымдашты. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн.